Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине Орусияда иштеп жүргөн мекендештерибиз үчүн кирип жатабыз. Уюмга киргенден кийин кыргыз мигранттары жыргайт деген сөздөрдү жогорку кызматты ээлеген адамдар көп айтты. Жакында Орусия бийлиги Кыргызстандан алынган айдоочулук күбөлүктөргө тыюу салат экен. Анда Россиянын шаарларында таксист, шофер болуп жүргөн мекендештерибиз эмне болот? Бул маселени Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев көтөрүп чыкты. Россия жакында кабыл алабыз деп жаткан бул мыйзам долбоору ЭАЭПке кирген өлкөлөрдүн ортосундагы келишимге туура келбейт. Эгер Россиядагы айдоочулар жумушсуз кала турган болсо, бул Кыргызстандын экономикасына, кыргыз элинин социалдык абалына дагы таасирин тийгизет. Ага жол бербеш үчүн Өнүгүү Прогресс фракциясы Россиянын мамлекеттик думасына кат жолдоп, мыйзам долбоорун кабыл алууда 7 өлчөп 1 кесүүнү өтүнүштү. Ушул жуманын соңунда Өнүгүү Прогресс фракциясы өзүнүн отурумунда тышкы миграция маселесин талкуулады. Анда Россияда иштеп жаткан мекендештерибизден жылына 2 миллиард доллар каражат өлкөгө келип турары айтылып, бул ички дүң продукциянын 30% түзүп жаткандыгы маалымдалды. Бирок мекендештерибиз өз өлкөсүнө келип жатканда чек арада бир топ кыйынчылыктарга туш болуп жаткандыгын эл өкүлдөрү айтышты. Кыргыздар Кыргызстанга келгенде проблема болот. Россияга барганда эмес, Россияны жөнүнө коелук. Ага биз кирише албайбыз. Кыргыз жарандары, мигранттар Кыргызстанга келип, биздин кыргыз пограничниктер кыйнайт келгенде, кайра кетип атканда кайрадан кыйнап атат да. Ошону айтып атам мен. Бул боюнча мен дагы бир жыл кайрылуулар, даттануулар болгон эмес. Бирок ошол кезде биз билебиз, азыркы учурда дүйнөдөгү болуп аткан коркунучтардын негизинде ар бир жаранды 2 мүнөттөн ашык текшербеш керек документтерди. Байкуш биздин кыргыз жараныбыз Россияда иштеп, өзүнүн ата энесине келеткан байкуш биздин кыргызыбыз келип аэропортко. Ушул биздин кыргыз чегарачы жакшы маанайда кабыл алат деп ой менен түшөт. Ал жерде чегарачы көзүнөн көрүнүп турат. Кантип ушул кыргыз байкуштан мен 1000 сом алам деп турат жүзү. Сизге эч ким кайрылбайт алар, сизге даттанбайт. Бул жерде депутаттын суроосу ошол мамиле дегенди өзгөртүш керек. Жылына өлкөдө чет өлкөлүк жарандар үчүн 14 миңден ашуун адамга квота бөлүнөт. Бирок өлкөдө иштеп жаткан чет өлкөлүк жарандардын саны бир кыйла көп дешет депутаттар. Ал эми аларды көзөмөлдөгөн органдар тийиштүү иштерди жүргүзбөй жаткандыгын айтышты. Ушул жерде коррупция бар. Уруксат бергенде ушул ар бир жарандан 1000 доллардан пара алышат десем, кээ бир депутаттар ишенген эмес. Мына бул жерде далилдер чыгып атат да өз негизи мынакей. Анан эми чынын айтканда Кыргызстан боюнча азыр мен айтып кетем, 100 миң, 150 миң, керек болсо 200 миң адамга чейин азыр мүмкүн Кыргызстанда иштеп жүргөн чет эл жарандар бар да. Туурабы? Бул эсеби жок, муну эч ким эсептей албайт атабыз мунучу. Бирок алар иштеп атат да мүмкүндөчү. Алар легалдуу эмес иштеп атат да мындайчачы. Ушунун баардыгын биз карашыбыз керек да. Өткөн жылы эле Кыргызстандын аймагына 4 миллиондон ашуун адам кирген экен. Эгер эсептей келгенде күнүнө 11 миңден ашуун адам. Тагыраак айтканда ар бир 7 секунда сайын чек арадан бирден адам өтүп турат дегенди түшүндүрөт. 1 саатта 472 адам. 1 минутада 8 адам. Ар бир 7 секундтан бир адам кирип атат Кыргызстанга. Биз туристтик рай болуп кетпедик беле анда? Бир жаран 100 доллар калтырса, бул 414 миллион сом түшмөк эле бир күндө. Сен эмне деп атасың маалыматтарды? Сен курт кумурска учуп келгендерди баарын айтып атасың. Көпөлөктөрдү айтып атасың эсептеп. Беретинде чек ара кызматына. Жок, чек ара кызматы эмес, сиз мага берип атасыз муну. Мен берип атам, чек ара кызматына Тезисы к выступлению заместителя председателя комитета. Мен айтканым. Ал эми чыкканда, мына кирген ар бир 7,5 секундта бир адам кирип атат, чыкканда ар бир 7 секунд бир адам чыгып атат. Кайсы переходдон өткөрүп атасың ар бир секундта? Тынбай.
365 күн. Фракциянын отурумунда ошондой эле Россия Федерациясы өз аймагында Кыргызстандын улуттук айдоо күбөлүгүн колдонууга тыюу салгандыгы айтылды. Орусияда чет элдик айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө чектөө киргизүү боюнча мыйзам 2013-жылы кабыл алынып, мыйзамдын ишке кирүү мөөнөтү 2017 жылдын 1-июнуна чейин бир нече жолу узартылган. Орусиянын 92 федералдык мыйзамына ылайык чет элдик айдоочулук күбөлүк менен коомдук транспортто иштөө жана жеке ишкердик кылууга тыюу салынат. Чет элдик айдоочулук күбөлүк менен адамдарды ишке алган жумуш берүүчүлөргө 50 000 рубльга чейин айыппул каралган. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Россиянын мындай мыйзамы ЕАЭПтин интеграциялык саясатынын талабына жооп бербейт деди. Ал жерде өтө чоң проблема келет. Элестердин баардыгы биздин жарандарыбыз негизинен таксиде иштейт жана оор жүк ташуучу автоунааларда иштешет. Азыр алардын баардыгын эгерде айдоочу күбөлүгү жокко чыгарылса, ал жерде 15 000 сом эмес, рубль эмес, ал жерде 50 000 рубль штрафтары бар. 50 000 рубль штрафтары бар. Бул айтканым Кыргызстанга канчадан мигрант келет? Кыргызстанга акча каражаты келбей калышы мүмкүн. Ошондой эле фракция лидери Кыргыз өкмөтү Орусия өкмөтү менен ушул маселени жөнгө салуу боюнча байланышсын деген тапшырма берилиши керектигин белгиледи. Бакыт Төрөбаев Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаттарына парламент аралык кызматташуу алкагында кайрылып, кыргыз жарандарынын айдоочулук күбөлүктөрүн убактылуу колдонууга мүмкүнчүлүк берүү жолдорун табуу керектигин кошумчалады. Биринчи биз Госдумага кайрылуу жасайбыз. Мына биз ЕАЭПтин алкагында биздин мамлекеттеги берилип аткан айдоочу күбөлүктөр ушу жарактуу болсун деп кайрылуу жасайбыз. Эми чындыгын айтканда биз ЕАЭПке киргенден кийин кандай бир ушул биздин ортодогу эки мамлекеттин мамилебиз жакшынакай бири-бирибизге урматтуу сый менен кайсы бир жаңы мыйзамдар киргизилсе дагы бизге бир жеңилдиктер болуш керек деген ойдобуз. Ошондуктан бул жерде өтө оор чүндүү маселе турат. Ал жерден эгерде бул мыйзам толугу менен иштеп калса, анда биздин мигранттар кайра Кыргызстанга келиши мүмкүн, бул жумушсуздукту кайра орнотуп турат. Андан кийин акча каражаттардын которулушу да азайганы да белги болот. Андагы бир жагдай бул биздин жарандарыбыздын кыйынчылыгы, бул эгерде күбөлүгү алмашпаса, анда 50 000 штраф төлөнүш керек экен. Эгер аны төлөбөй калса, анда кайра тизмеге кирип калып, кайра тизмеден кирип калса, анда биздин жарандарыбыз депортация болуп калат да. Ошого биздин Өнүгүү прогресс партиянын фракциянын чечими боюнча биз тез арада өкмөт бул маселени чечиш керек деп биз чечим бердик. Ушул маселени ЕАЭСтин комиссиясына жөнөтүп, ЕАЭСтин комиссиясы карап чыгып, биздин жарандарга кандай бир мыйзам аркылуу жеңилдиктерди бериш керек деп эсептейм. Орусияда чет элдик айдоочуларга чектөө жолдо коопсуздукту сактоо максатында киргизилип жаткандыгы айтылууда. Орусиянын мамлекеттик автоинспекциясынын былтыр чет элдик айдоочулар 1 миллиондон ашуун жолдо жүрүү эрежеси бузулгандыгын маалымдаган. Ошондой эле өлкөдө жалданып иштеген чет элдик айдоочулардын саны 100 000 болсо, анын 70 000 улуттук айдоочулук күбөлүк менен иштери аныкталган. Изач Шукуралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.